Маматов Алмамбет Насырханович, сизге берилет. Урматтуу баяндамачы, айтсаңыз. Премьер-министр Абылгазиев тарабынан өзүнүн токтому менен чет элдик канча жаранга курал берилди, сыйлык катары? Бул стенограмма, бул текшерүү. Алмамбет Насырханович, бул маалымат кандай бир айтсак жабык болуп атат. Ошо баягы запрос менен сизге баягы кеңири маалымат берип коебуз. Жок, бул эмнеге жабык болуп атат? Бул жерде депутаттар угууга милдеттүү. Биздин конституциялык укугубуз бар. Премьер-министр чет элдик жарандарга канча пистолет награда берди десек, силер айтып атасыңар, айтпайбыз деп. Ал Россиянын мисалы үчүн 10-15-20 адамы келип пистолеттерди сыйлык алып кетип аткан учурлар бар. Алар бизнесмендерден, кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн чыгып калып атат Россиядан. Бул жерде чоң бир шектүүлөр жаралып атат. Ана силер айтасыңар жок деп. Же бар, же бере элек деп айткыла. Же берген баланча берген деп айткыла. Анткени мунун баары стенограмма. Биз эмне үчүн сурап атабыз? Анткени биз мыйзам менен буга бөгөт коюшубуз керек. Чет элдик жарандарга премьер-министрдин буйругу менен оружие бергенди токтотолу. Бул жерде көп шектүүлөр бар. Ошону биз мыйзамга киргизели деп сизден статистиканы сурап атам. Канча оружие берилди? Сыйлыкка. Алмамбет Насырханович, мен азыркы моментте мен сизге айта албайм. Жалпысынан 157 тиги чет элдик жарандарга сыйлык курал берилген. Мына 157 пистолет берилди. 157-нин ашып кетсе бир 10-15 эле кыргыз жаранына берилди да, туура, ал жана генералдарга бир эмгеги сиңген деп. А калган 157-нин бир 140-130 чет элдик жарандарга берилип атат да. Ошол эмне себептен берилип атат? Алардын эмне эрдиги үчүн? Насырханович, жалпысынан 157 берилген. 157 бардыгы иностранецтерге. 157 жалпы. Көрдүңүздөрбү? Мына ошон үчүн сурап атпайм. Абылгазиев ошонун ичинен 157-нин канчасын Абылгазиев берди? Мен аны айта албайм. Жанда андай мен маалыматым жок. Анда письменный түрдө бергиле. Болбосо биз талап кылабыз. Жетиги жарайт. Анан урматтуу баяндамачы, ушундай суроолор жаралбаш үчүн премьер-министрге айтып керек болсо, бул ушул норма бар. Ошол норманы өткөн созывда кирип койгон атайын бирөөлөр ушул жерде. Ошол норманы исключать этип койгула. Чет элдик жарандарга пистолет менен сыйлануу токтотулсун деп. Алар эмне эрдиги үчүн алат? А жерде белгилүү эле турат эмне эрдиги үчүн экени.